жолдоосун алган бул эмгектер жаш сүрөтчү Улан Нурислам уулуна таандык. Каарманыбыз көбүнчө портрет, пейзаж жанрында, ошондой эле мультфильм каармандарын сүрөттөрүн тартат. Уланды жердештери дуалга жан салган адам катары таанышат. Ал көбүнчө мектеп балабакчылардын имараттарын сыртына, жаш жеткинчектерди мекенчиликке, билимге үндөгөн сүрөттөрдү тартып келет. Элестетип алып, сүрөт кандай болуп түшүш керек. Мисалы бизге заказдар келет да, эгер ушинтип балабакчага ушундай сүрөттөр тартыла турган болсо, мультиперсонаждар көздөрү балбулдап жаркырап турганына, сыртында краскалар мындай яркий боло турган ошолоруна тандалабыз да. Анан кийин ошол сүрөттөрдү биз балабакчага тарткандан кийин кандай көрүнүп калат, мындай балдардын психологиясына кандай таасир бериши мүмкүн, ошолорго дагы бир аз мындай карап маани берип, анан кийин сүрөттөрдү баштай беребиз тартып. Мен көбүнчө ошо акриловый краска менен тартам. Бул краскалар тарткандан кийин деле бир 15-20 минуттан кийин курап калат, бат эле. Мындай көп булганыч болбойт да. Анан кийин кургагандан кийин кайра үстүнөн, эгер туура эмес болуп калса, кайра үстүнөн башка краска менен бастырып тартып кете бергенге боло турган краска. Ошондуктан мен көбүнчө акриловый краска менен тартам. Кээ бир адамдар тартып жатканда характери сложныйраак болуп калат. Сүрөттөн да абдан кыйналасың да, чыгара албай. Кандай десем, өзүң ойлогон нерсеңи толук жеткире албай бир топко чейин кыйналган учурлар болот. Кээ бирлер бар. Наоборот, оңой эле сен ойлогондон дагы батыраак бүтөт, сен ойлогондон дагы сүрөт жакшы чыккан учурлар болуп калат да. Ар кандай болуп калат. Сүрөт аркылуу унутта калып бараткан улуттук баалуулуктарыбызды жандантууга жана жайылтууга болот. Алсак Улан Нурислам уулу улуттук колориттерди камтыган сүрөттөрдү балабакчылардын ичине тартып, жаш бөбөктөрдү кыргыздын тарыхын билүүгө үндөйт. Бул жерде чоң атабыз кымыз ичип отурат, жанында көкөрү менен, мисалы жастыгында кыргыз оюм кийимдери, ошондой эле үстүндөгү чапанында дагы ошо оюм кийимдер менен баягы кыргыздын аксакалын чагылдырган баягы мындайча айтканда портрет болгон да. Чоң чеберчилик менен тартылган сүрөттөр адамдын психологиясына оң таасир этип, тарбиялык маанини да камтыйт. Ал үчүн каармандарды, боекторду туура таңдоо керек. Бул талаптарга өзгөчө маани берген жаш сүрөтчүгө айыл эли да кайрылып, үйлөрүнүн ичине түрдүү сүрөттөрдү тарттырышат. Ошо үйдүн ээси буйрунтма бергенде бизге жаратылыш көрөк жагат деди. Мындай жашыл светтер көрөк болсо экен, ушундай арчалар, суулар шаркырап аткан тоолорду. Анан кийин ошол боюнча сүрөттөрдү издеп баштадык. Анан так бир сүрөттү көчүрүп салабыз деп бизге андай сүрөт чыккан жок. Анан кийин өзүбүздүн оюбузду да кошуп, ар бир сүрөттөн ар кайсы нерселерин алып, мисалы бирөөнүн ташын алсак, бирөөнүн тоосун, бирөөнүн карагайын, ошентип бир нече көп эле сүрөттөрдөн куралып чыккан сүрөт да бул. Бул жерде жайлоону чагылдырганбыз, кыргыздын тоолорун, жайлоонун мисалы бой дээрикте жашап жаткандарын, жылкыларды, сууну шарагып жаткандарын, баягы адам тоого чыгып, бир мындай айылдан же шаардан эркинирээк кетип, тоодо бир эз алгысы келет го, ошол нерсени биз үйдүн ичинде эле көрсөткүбүз келген да сүрөт аркылуу. Улан Нурислам уулу бала кезинен сүрөт искусствосуна кызыгып, кийин Бишкек шаарындагы сүрөт академиясын аяктап, билимин жогорулаткан. Учурда Талас районундагы Атай Огонбаев атындагы орто мектебинде сүрөт ийриминен сабак берип, жаш сүрөтчүлөрдү тарбиялоодо. Чолпон Сабитова, Мелис Элебесов, Талас облусу.